4 декабрь Манас күнү деп жарыяланат. Жана ошол Манас күнү биз үчүн абдан маанилүү десек болот. Биз Манастабызды таанып билишибиз керек. Ал биздин ошол атабыз, бабабыз, мындайча айтканда ошол биздин ата тегибиз дегендей. Кыргызда сөз бар, жет атасын билбеген жетесиз кул деп. Ошол макалда эле биз ар бир атабызды, жет атабызды билип, даңктап, барктап жүрүшүбүз абзел. Кыргыздын жигити бол кайра тартпас. Миңдеген душман келсе жеңе албас. Кыргыздын жигити бол эр Манастай, атыңды уккан душман келе албас. Манас бул кыргыз рухунун туу чокусу. Манас эпосу негизинен эле бул Манас эпосу жөн гана санжыра же жомок эмес. Манас эпосунда кыргыз элинин үрп-адаттары, санат насыяттары, бардык жашоо турмушу, жашаган аймагы, бул Манас эпосунда география, алгебра, бүт предметтер камтылган. Бул Манас эпосун гректердин Илиада, Одиссеясы, ошондой эле Индиянын Махаб картасы менен салыштырып келишет. Балким көлөмү жагынан чоңдугун көрсөтүш үчүнбү, бирок Илиада менен Одиссеяны чогуу кошкондо деле Манас эпосунун көлөмүнө жете албайт. Махаб карта деле бир 2 эсе аз болуп эсептелет. Манас эпосу ошол Илиада, Одиссеянын Илиада, Одиссея фольклор эле болсо, Манас эпосу фольклор эмес, бул болсо кыргыз тарыхынын казынасы болуп эсептелинет. Саламатсыздарбы? Бүгүн жалпы кыргыз элин Манас күнү менен куттуктайбыз. Бул Манас эпосу жалпы эле кыргыз элине аябай деген чоң тарыхын, өзүнүн мурасын калтырып кеткен. Биздин айтуучуларыбыз Сагынбай Орозбаков, Саякбай Каралаев, биздин белгилүү манасчыларыбыз Манасты айтып, кыргыз элине мурас кылып таштап кеткен. Бул биздин эң чоң байлыгыбыз деп эсептесем болот. Себеби Манас эпосунун ичинде биздин маданиятыбыз, үрп-адатыбыз, салт санаабыз бардыгы камтылган. Деги эле бир баатырдык арасында душмандар, бул жерде көркөм окуя менен эле жан дүйнөңдү эргиткен ыр-саптары бизге аябай деген чоң күч-кубат берет. Ар бир кыргыз рухунун жүрөгүндө Манас орун алсын деп тилейт элем. Кайың барбы кыргыз балта чаппаган, кыржон барбы кыргыз кырын ашпаган, кылымдарга аты калбай өчөрдө кыргыз элин кыранына сактаган демекчи. Арыбаңыздар ардактуу Айкөл Манас атанын тукумдары, урпактары, баарыңыздарды бүгүнкү 4 декабрь Манас күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Манас жеке эле кыргыз элин эмес, жалпы адамзаттык эпос. Ошондуктан баарыңыздарды бүгүнкү 4 декабрь Манас күнү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Кыргызды кыргыз кылып турган, кыргыздын атын дүйнөгө таанып турган биздин эң алгачкы негизги өзгөчөлүктөрүбүздүн бири бул кыргыз тили болсо, экинчиси дүйнөгө белек кылып берген эң чоң байлыгыбыз бул Манас эпосу болуп эсептелинет. Манас эпосу Гиннестин рекорддор китебине кирген эң чоң эпос болуп эсептелинет. Бул Манас эпосунда кыргыздын турмушу, алардын сүргөн өмүрү, тарыхы, маданияты, деги эле койчу кыргыз элине эмнелер таандык боло турган болсо, ошонун бардыгы камтылган. Манас аркылуу биз тарбиялала алабыз. Ошондой эле биз окуп жаткан күнүмдүк дисциплиналар, сабактар, мунун бардыгы ушул Манас эпосунда камтылган. Ушул байлыкты келечек муунга өткөрүп берүү, муну даңазалоо биздин алдыбыздагы эң чоң милдетибиз болуп эсептелинет. Баарыңыздарды бүгүнкү Манас күнү менен куттуктайм. Манас эпосу кыргыз элинин тилинин улуу мурасы. Кыргыз тилинин бул дүйнөгө жаралышында, кыргыз элинин бул дүйнөгө жаралышын мына бай казынабыз Манас эпосунан таанып биле алабыз. Ар бирибиз үчүн Манас эпосу улуу мурас. Урматтуу замандаштар, баарыбызга айтарым, Манас эпосу бир гана манасчыларга же тилчилерге гана керек болбостон, баарыбыз үчүн пайдалуу болушун тилейт элем. Ошондой эле улуу манасчыбыз Саякбай Каралаевдин айткан сөзү боюнча, бул Манас бул өмүр. Аны билген адам элини, мекенини таза сүйөт деп. Ошон үчүн баарыбызга Манас эпосу менен катар кыргыз элибизди сүйүп, урматтоого чакырам. Кыргызды кыргыз кылган, кулалы таптап, куш кылган, курама жайып журт кылган Манас атабыздын майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Кыргызды кыргыз кылып, Гиннестин китебине киргизип, океандай терең чайып алган Манас эпосу бардыгыбызга улуу мурас катарында урпактардан урпактарга өткөрүлүп, бизге берилген. Бардыгыңыздардын майрамыңыздар менен.
Манас эпосу кыргыз элинин туу чокусу болуп эсептелинет жана ошондой эле кылымдарды карытып тарыхыбызды, кыргыздын тарыхын, нарк населин, дүйнө таанымын баардыгын камтып келген бүгүнкү күндө дал ушул эпосубузду 4-декабрда майрамдап турабыз. Баардыгыңыздарды куттуктоо менен баардыгыбызды ата журтту сүйүүгө, патриоттуулукка, өзүбүздүн нарк населебизди билүүгө чакырып кетмекчимин.